Берүүбүз улантабыз кадырман телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде тема суу жана алдыдагы 2 саат боюнча дал ушул теманын алкагында кеп кылабыз десек болот. Азыр болсо студиябызда сонун бир коногубуз бар. Ооба, студиябыздын коногу тамак аш бөлүмүнүн дарыгери Майрам Иманкулова эжекебиз. Саламатсызбы? Куттуу студияга кош келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Майрам эже, кош келиптирсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, жакшы бар. Мынакей сизден буйрса, суу тууралуу баягы ден соолугубузга канчалык деңгээлде пайдалуу, ушул суу тууралуу бир аз маек кылалы деп чакырып калдык. Келсеңиз, эми алгачкы эле суроо ушундай болсун. Сууну адам баласы, мисалы үчүн, ар кимибиз ар кандай айтып атпайбызбы? Бир күндө момча суу ичиш керек, бир күндө момча суу ичиш керек депчи. Туура канча ичсек болот? Канча суу адам баласы күнүнө канча стакан же канча литр суу ичсе болот? Күнүнө адам 2,5 литрге чейин суу ичиш керек. Эмне себептен? Анткени заараны пайда кылыш үчүн 1,5 литр суу кетет. Дене менен, тери менен, тер дегенде кыймылдаганда, деги эле эме болгондо 500 мл суу чыгат. Өпкөдө дем алганда 400 мл суу чыгат. Анан заң менен 100 мл суу чыгат. Ошонун баарын эсептеп келгенде 2,5 литр болуп атат да. Демек, адам ошо 2,5 литр кеткен суунун ордун толтуруш керек да. Норма ошо 2,5 литрге чейин. Күнүмдүк жашоодо мисалы 2 литр суу ичиш керек дегенде бир тууралуу эле 2 литрдин баардыгын тең же болбосо 1 литр сууну ичип алабыз да. Анан негизи аз-аздан уурдап ичүү керекпи? Ошонун да нормаларына токтоло кетсеңиз да. Эми азыр деген көп информация болуп атат да. Аларда айтып атат баары эле күнүгө эртең менен турганда эле бир 8 стакан суу ичиш керек депчи. Ошондой көп информациялар кетип атат бардыктачы. Мен как врач катары айтат элем, доктор катары, суунун өзүнүн ичишин дагы жөнү бар да. Азыр деген эгерде тамакты көп ичпейин, семирип кетпейин деген болсоң, анда деги эле тамактын жакшы сиңиши үчүн ар бир тамактын алдында 2 стакан суу ичсең болот да. 160 граммдан примерно где-то бир 320 грамм суу болот да. Эртең менен, түштө, кечинде. Ал жанагы тамактын сиңишине да жардам берет. Анан тамакты көп жебегенге да жардам берет. Азыр жанагы баарлар арыктайбыз деп мода кылып атпайбы? Ошон үчүн ар бир тамактын алдын ичиш керек. Анан жылуу ичиш керек, кечирип коюңуздар. Жылуу болуш керек. Аны муздак эч качан ичпеш керек да. Аны комнатный 14-16 температура менен ичиш керек, деги эле жылуу суу болуш үчүн. Сууну аз ичүү менен адам баласы өзүнө кандайдыр бир кайсыл бир ооруларды чакырып алат деген дагы чынбы? Негизи сууну аз ичкен адам кандайдыр бир ооруларга кабылышы мүмкүнбү? Ооба. Жанагы 2,5 литр суу деген адамдан бир суткада чыгат деп атпаймынбы? Эгерде ошол суунун ордун кайра толтурбасаң, конечно, оорулар пайда болот. Ал эмне? Жана кан коюлат, жүрөктүн кагышы күчөйт, ичеги карын иштеси начар болуп калат дагы, заң катып калат. Мээге суу керек да. Мээнин иштеси начарлай баштайт. Мээден гормон чыгат, ал гормондор азаят чыкканы. Тери кургайт, адам суусайт. Анан кийин жанагы жүлү эме сөөктөрдөн сөөк жана майлуу сөөк эмени чыгарат, иммунитетти чыгарат да, иммунитет алып чыгат. Ал иммунитет деген адамдын оорудан сактайт да. А эгерде убагында суу ичпесең, ал дагы гормондор чыкпай калат, иштебей калат, иммунитет азайып калат. Демек, адамдын жанагы инфекционный ооруларга организми туруктуш бере албай калат да. Жаша. Учурдан пайдаланып, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө кайрылуу өтөбүз. Кадырман телекөрүүчүлөр, өзүңүздөрдү тынчсыздандырган же болбосо кызыктырган суроолоруңуздар бар болгон болсо байланышка чыксаңыздар болот. 56-56-72 бул студиябыздын номери. Ал эми WhatsApp аркылуу дагы өз суроолоруңуздарды узатыңыздар. 772-98-07 сандары менен суроолорду узатсаңыздар болот эле. Анан Майрам эже, мынакей тамак сиңирүү деп атабыз, тамактанууда суунун орду, мисалы, көпчүлүк элдерде баягы тамакты туура сиңирүү үчүн тамактангандан кийин дагы биз чай ичебиз го. Тамакты чай менен ичебиз. Чай ордуна суу ичишет экен да. Анан канчалык деңгээлде, мисалы, башка суусундуктардын ордуна караганда, мисалы, аш кылуусу же болбосо баягы суунун пайдалуу жактары
канчалык деңгээлде мыкты же жакшы деп айтсак болот. Тамактанганда кыргыз эли мисалы биздин маданиятыбызда тамак менен сөзсүз түрдө чай ичет экенбиз да. Анан кээ бир мен угуп калган булактарга караганда же айтымдарына караганда чай аш кылбайт экен да, анын ордуна суу ичиш керек экен депчи. Бул канчалык деңгээлде туура? Ал туура. Анткени чайда деген кофеин да бар да. Ал организмге да зыян келтирет да. Кадимки эле жакшынакай таптаза сууну ичкен болсоңор, ал таптаза сууда суу менен кошо минералдык элементтер да келип атат. Суу менен кошо витаминдер да келет. Суу менен кошо тамактын сиңиши да жакшы болот. Ошон үчүн, конечно, тамакты суу менен ич керек, бирок тамакты ичип атканда эмес. Же тамактын алдында 20 мүнөт мурдараак, же тамактан кийин 20 мүнөттөн кийин ичиш керек сууну, кийин бир аз. Или экөөнүн ортосунда. Эгерде ошончолук ичкиң келсе, тамактан кийин 20 мүнөттөн кийин ичкен туура болот да. Мисалы, жайында өзгөчө адам баласы аябай суусаганда дүкөнгө барабыз. Дүкөндө көбүнчө эле биз болсо ар кандай ширелерди сатып алабыз, же болбосо газдалган суусундуктарды сатып алабыз. Бирок эң жакшысы бул менимче таза суу эле болсо керек. Бирок өндүрүүчүлөргө пайда алып келбегендиктен ар кандай жыттар, ар кандай ширелер кошулган шербеттерди сатып алабыз. Анан негизи алардын ден соолукка кандай пайдасы барбы негизи? Да, эми жанагы өзүңөр жана айтып кетпедиңерби? Жана өндүрүштө чыгаргандардын өзүнүн кызыкчылыгы депчи. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жана ширелерге, жана муздак чайларга көп башка заттарды кошот. Анын өңүн жакшыртыш үчүн, даамын, жытын жакшыртыш үчүн алар көп химиялык заттарды кошот да. Ошондуктан конечно, алардын баардыгы организмге зыян болуп эсептелет да. Ана жана газдалган суудагы зыян болуп эсептелет. Анткени көмүр-кычкыл газы деги эле адамга зыян. Андан кийин адам башкадагы жанагы газдалган суунун ичинде фосфат бар да. Ал фосфат дагы гормондордун чыгышына, бөлүнүп чыгышына зыян келтирет да. Андан кийин адамдын тез картайышына пайда кылат да. Жана газдалган суудагы фосфатчы. Анан ошон үчүн мен айтып кетерим, таза эле, газдалбаган эле, жакшынакай эле сууду алып ичсеңер болот. Такыр болбосо крандан эле сууду алып коюп эле, 1 саат 2 саат коюп, тундуруп, анан үстүндөгү сууну коюп алып, андан кийин түбүн төгүп салып, чайкап, үстүндөгү сууну иче бергиле. Андан таза нерсе жок. Бизде деги эле Кыргызстанда суулар негизи таза. Бизде мөңгүдөн келет да суулардын баардыгы ачык да. Ошон үчүн таза эле суулар бизде. Мөңгү суусуну өтө пайдалуу экенин баары эле билишет. Жакшы. Минералдык суулар, газдалган суулар деп атабыз да. Анан баягы табигый минералдык суулар бар эмеспи? Мисалы үчүн чыга турган же шоор булак деп коюшат. Атайын акча төлөп барып курорттордон дарылануу үчүн, ушундай сууларды ичүү үчүн барып атышпайбы? Бул канчалык деңгээлде пайдалуу? Ал только лечебный цели, только дарылаш үчүн эле. Ошол максат. Мисалы, жалалабаттын суусу көбүнчө ашказандарга жакшы болот, ичеги карындарга жакшы болот. Анткени анын составында ошондой сера бар да. Ысык атаныкы, анын суусу көбүнчө муундарга жакшы болот да. Ошон үчүн аны только врачтын кеңеши менен гана барыш керек, аны врачтын айтуусу менен гана ичиш керек да. Ал жакта дагы сууду тамактын алдында эле ичилет, жарым саат мурдараак эле ичесиң тамактын алдындачы. Каалаган убакта иче бербесиң, ал сууну эле иче. Анын өзүнүн режими ченеме болот да. Мисалы, суу айымдардын мисалы кымбат баалуулуу косметикалык каражаттарынын баарын тең ордун баса алат, мисалы алмаштыра алат деген ошол чынбы? Мисалы, сууну көп ичкен адам ар дайым жаш көрүнүп жүрө алабы, же болбосо бети тынарып деген сыяктуу? Анчалык деле деңгээлде эмес. Сууну көп ичкенде зыян деле көп. Ал жүрөккө күч берет, канды өтө суюлтуп берет. Ошон үчүн ал көп деле зыяндар, адамды тердетет көбүрөөк. Ошон үчүн ар бир нерсенин чеги бар да. Нормасы менен. Нормасы бар, ооба. Мындан сырткары, мисалы, кээ бир адамга суу ичүүгө болбойт экенде, мисалы, бул кайсыл ооруларга? Жүрөк ооруларга, бөйрөк ооруларга. Ушул эң негизги ушул оорулар болуп эсептелет да. Көбүрөөк сууду өтө ашыкча ичкенге болбойт да. Аны билиш керек. Анан жана айтып атпайсыңбы, айымдар депчи, сууду көбүрөөк ичеткен деп. Эми суудун жалаң эле суу менен эмес, жана 2,5 литр деген жалаң сууду иче бериш керек эмес. Бул жерде 2,5 литрге ичкен суюктук тамагыңдын суюктугу кирет.
Анан жеген ширелериңдин суюктугу кирет. Мисалы арбуз, коондор 90%ке чейин суудан турушат. Жана кулпунай деп атпайбызбы? Кулпунай деген 95% суудан турат. Андан кийин бадыраңда 90%ке чейин суудан турат. Ошол эле жанагы томат, помидор, ал деле 90%ке чейин суудан турат. Вот ошолордун негизин эле кошуп жесин. Биринчиден суу ичет, экинчиден морик өсүмдүк жашылчалардан булар кошо микроэлемент, витаминдерди кошо алып атат да. Жана айтып кетпедиңизби? Сулуу болгону, жакшы болгону деп. Как раз ушунун баардыгы жардам берет. Витамин, микроэлементтердин баары бар. Жакшы. Ал эми шаар жергесинде жашаган шаар тургундарында таза суу көбүнесе көйгөйлүү маселе десек болот. Мисалы үчүн таза, сиз айтып аткан мөңгүнүн суусун ичүү мүмкүнчүлүгү аз да. Мисалы үчүн ошол эле хлор суу менен чыкканча тазаланып келген суулар. Анан акыркы убактарда техника өнүгүп атат. Ошол эле хлор сууну бир кандайдыр чайниктерге куюп алып, ал тазалап, анан кадимки таза суу жаратат депчи. Бул канчалык жеңилде туура болушу мүмкүн? Ошондой аппараттар менен колдонуп, кадимки хлор сууну куюп алып, анан тундуруп эле иче беришет экен да. Бул бир канча техникалар бар экен. Бул техникаларга ишенсе болобу? Чын эле ошол хлор сууну таптаза баягы мөңгүнүн суусундай кылып тазартып коюуга мүмкүнчүлүгү барбы? Мунун жакшы жагы, жаман жагы да бар да. Техниканын да зыяны болушу мүмкүн. Ооба. Техника бул деген азыр баардык үй бүлөлөрдү карасаңар, по-моему, фильтр койбогон үй жок. Баары фильтр койгон да. Ал бир четинен жакшы фильтр койгончу. Но бирок жана фильтрди койгондо суудагы керектүү микроэлементтердин көбү ушул фильтрде калып калат. Жөн эле суу алып ичип каласыңар да. Тазаланган эле микробтордон тазаланган же жанагы оор металлдардан тазаланган сууду ичип каласыңар да. Ошо менен карашы жакшы керек, адамга керектүү иод, адамга керектүү марганец, калий керек, кальций, цинк керек, ошолордун баардыгы кармалып калат жана фильтрдечи. Фильтрде хлордон башка ошолор да калып калат. Темирден башка ошолор да калып калат ал жактачы. Ошон үчүн адам эме кылат да. Ара-чарада ичип туруш керек. Да. Аны ичкенде, булундай сууну ичкенде, өтө таза сууну ичкенде, жана мен айтып кетпемби, жана кошо жер жемиштерди кошо жеш керек да. Ошол витаминдерди кайра толтуруш үчүн да. Ошол. Ал эми жанагы жөнөкөй методдор эле бар. Жөнөкөй илгертен бери эле келаткан методдор бар. Жана сууду кечинде алып коюшат, кечинде алып коет, тунат, эртең менен алат дагы, акырын 4төн 1 бөлүгүн куюп алат дагы, калган чакырып коет, үстүңкү суусун куюп алат да. Бул дагы бир жөнөкөй методдун бири да, сууду тазалаганданчы. Жакшы. Ал эми дүкөндөрдөн суусундуктарды, ширелерди сатып алууда биз эмнелерине көңүл бурушубуз керек? Биринчи суу газдалганбы же газдалган эмеспи? Колдун келишинче газдалбаган сууну алыш керек да, жана айтып кетпедим кандай зыяны бар экен. Экинчиден, сууду качан чыкты? Ар бир суу бөтөлкөгө куюлгандан кийин ал суунун өзүнүн срок мөөнөтү да болот. Эме болгончу, колдонгончу. Анан кийин ал кандай бөтөлкөдө? Жана пластиктик бөтөлкөбү же стекло эме айнек идиштеби? Ошол айнек идиш болуш керек да. Айнек идиштен анткени пластиктердин өзүнүн составында химикалык заттар бар да, алар өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жанагы азыр кайра Европада да кирип атпайбы? Жакынкы 25-жылга чейин деп атышат. Эми ким билет, киргизебиз депчи, пластиковый идиштерди жок кылып, анын ордуна жалаң жанагы айнек идиштерге куябыз деген неме бар да. Бара-бара ошол келет биз да мурда жалаң эле айнек идиштер, силер билбей эле калсаңар керек. Биздин пластиктеги бөтөлкөлөр билишмес, жалаң эле эме жанагы айнек идиштер болчу баардык нерселер, оор болсо да айнек идиштер эле да. Ошолор таза болуп эсептелет. Жакшы. Ыраазычылык билдирели анда атайын келип, сонун кеп кеңештер менен бөлүшкөндүгүңүз үчүн бар болуңуз. Коногубуз айткан ар бир маалыматтарды кадырман телекөрүүчүлөр эсиңиздерге түйүп, дал ушул ыкмалар менен колдонсоңуздар, сиздин ден соолугуңузга гана пайдалуу деп айтар элек. Ооба, сизге болсо ийгилик каалайбыз, күнүңүз көңүлдүү өтсүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто тамак ашы бөлүмүнүн дарыгери Майрам Иманкулова эжекебиз болду. Ал эми Таң маанай программасы өзүнүн берүүлөрүн алдыма көздөй улай берет. Силерге да чоң рахмат. Сууну сактай билгиле, туура иче билгиле, суу адамдын өмүрү. Силерге чоң рахмат. Бар болуңуз.